Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле чиркөө кызматкерлери Ханна деген кызы чиркөөгө алып келип жинин чыгарып жатышкан. Бирок канчалык аракет кылышпасын жинди чыгара алышпай. Ханнанын ичине бир күчтүү шайтан кирип алып башкарып жатат деп божомолдошот. Чиркөөчүлөр өз иштерин кылып жатканда Ханнанын атасы Гренджер дагы ошол жерде отурган. Ошол замат кандайдыр бир күч аларга катуу таасирин бере баштап, чиркөөчүлөр өздөрүнөн өздөрү эле чекеден өлүп кете башташат. Ошондо гана Гренджер кызынын ичиндеги шайтан эч эле токтобой тургандыгын түшүнүп, жаздыкты алат да өз кызын өзү думуктуруп өлтүргөнгө аракет кылат. Ошентип ошол күндөн 3 ай убакыт өтүп, биз Меган Рид деген кыз менен таанышабыз. Ал Бостонго бир жумуш боюнча келип, маектешүүдөн кийин аны жумушка дароо эле кабыл алышат. Көрсө ал жак жертөлөөдөгү чоң өлүккана болуп, доктор Луис деген адам Меганга өлүккананы башынан аягына чейин көрсөтүп чыга баштайт. Бул жердеги Мегандын негизги милдеттери келген өлүктөрдү кабыл алып, аларды тиешелүү аппараттарга сүрөткө тартып, ал адамдардын өздүктөрүн тактап тиешелүү сандыкчаларга салып коюшу керек эле. Бардыгын түшүндүрүп бүткөндөн кийин дарыгер Луис Меганга кайрылып, эми өз оюңду ачык айт, бул жерде иштей аласыңбы? Түнкүсүн бул жерде жалгыз каласың, айланаңда жалаң гана өлүктөр болот. Анан да ар дайым жагымсыз жыттар болот деп айтып, буга чейин ушул кызматта иштегендердин баардыгы эле чыдай албай кетип калышат деп айтып берет. Бирок Меган Луиске: мен мурун полиция кызматкери болчумун. Мындай иштерге көнүп эле калганбыз. Андыктан эч сарсана болбой эле коюңуз, жакшынакай иштеп кетем деп коет. Ошентип Мегандын иши түнкүсүн болгондуктан кеч киргенде ал кайра эле ошол ооруканага келип, кире бериштеги эки кароолчу менен таанышып, андан соң өлүкканага төмөнгө түшүп кетет. Билинбегени менен Меганды өлүкканада өтө көп майда барат иштер күтүп турган. Ошол иштер менен алек болуп отурганда түн бир маалында ага дагы бир өлүктү алып келип беришет. Меган андан ары өзүнө милдеттендирилген иштерди так аткарып бүтүп, чоң залдан басып келе жатканда галлюцинациясы башталып, көзүнө бир нерселер көрүнүп кетет. Көрсө Меган мурун полиция кызматкери болуп иштеп жүргөн кезде кесиптеши экөө бир кылмышкерди кубалап барып кармашып, бирок кылмышкер болбой эле каршылык көрсөтүп жатканда Меган аны ата албай коюптур. Жыйынтыгында кылмышкер Мегандын кесиптешин атып салып, ошол күндөн тарта Меган өзүн мындай иш үчүн күнөөлүү сезе баштайт да депрессияга түшө баштайт. Ошондон улам дарыларды дагы көп колдонуп калып, кээде ушинтип көзүнө бир нерселер көрүнүп кеткенде чочуп кетмей жайы бар. Ал күнү жумушун аяктап эртеси уйкудан ойгонгондо эле эшикти бирөө кагып, биз ал жака Мегандын мурунку жигити келгенин көрөбүз. Ал Мегандан кайсы бир иштер жөнүндө маалыматтарды алганы келип, кетейин деп жатканда Меганды карап: сен өлүкканада иштеп жатыпсың го. Өзүң депрессияга кабылып жүрсөң ого бетер кыйналып калбайсыңбы десе, Меган ага баардыгы жакшы экендигин айтып, түнү бою жумуштан башабайм, эртеси болсо уктап калам. Айтор ойлонуп депрессияга түшкөнгө убакыт жок деп коет. Ал күнү кечинде дагы жумушуна барып, адаттагыдай эле иштерин кылып жүрсө, түндүн бир маалында жүзү көрүнбөгөн бир кара кийимчен адам айнектин артына келип такылдатып эле эшикти ачуусун талап кылат. Анда Меган дароо эле рация аркылуу кароолчуларга байланышка чыгып, сел-саяк деп ойлоп калгандыктан бул жакта бир сел-саяк жүрөт, ушул жакты карап койгулачы деп айтат. Урматтуу Москва шаарында иштеген мекендештер, трудовой договор жазап беребиз. Эң башкысы, өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы, бирок эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, 100% кепилдик менен биз аркылуу алсаңыз болот. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000 рубльдан жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андан тышкары печат дагы бастырып беребиз. Эң башкысы, өзүңүздөр акча төлөбөй бекер бастырганыңыздар жакшы. Кандайдыр бир себептер болуп убактыңыздар тар болуп жатса, биз аркылуу бастырсаңыздар, эч кандай кезексиз, тоскоолдуксуз бастырып чыгасыздар. Андыктан достор, экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла бериңиз. Ошондон дагы бир канча убакыт өтпөй эле тез жардам мунаасын айдаган дагы бир полиция кызматкери келип, дагы бир кыздын өлүк денесин алып келген болот. Ал чындап эле өзү кыла албай жаттыбы же жаш кыз Меган менен сүйлөшкүсү келдиби айтор. Эшикти ачып жардам берип коюусун суранат. Меган жанагы айнек эшикти ачып кызды түшүрүүгө жардам берип жаткан кезде, жанагы жүзү көрүнбөгөн чоочун адам эч билдирбестен өлүкканага кирип кеткенге жетишет. Меган дагы полиция дагы эч нерседен камсынабай эле өлүктү ичкериге алып киришип, полиция Меганга: биз бул кызды ар кайсы жери кесилген абалда таптык. Анын аты жөнү Ханна Грейс экен. Бирок азырынча кылмышкерди издеп таба элекпиз деп айтып, Меган менен коштошуп кайра жөнөп кетип калат. Ал кетери менен Меган өлүктү сүрөткө тартууну баштап, бирок бир кезде аппараттан катуу үн чыгып кетип, Мегандын өзүнүн жүрөгүн түшүрөт. Ошо бойдон эле токтоп калбай бир кызыктай иштери боло баштап, Меган ал кыздын бармак издерин аппараттан өткөрүп, бирок бармак издери дагы негедир туура келбей жатты. Андан ары Ханнанын денесин сандыкчага салып жатса, арттагы кээ бир буюмдар өзүнөн өзү эле кулап түшөт. Бирок ал нерсеге көп деле маани бербеген Меган компьютерин ачып Ханна Грейс жөнүндө маалыматтарды карай баштайт. Документтерге таяна турган болсо, Ханна Грейстин көздөрүнүн өңү күрөң
болчу. Бул жерде болсо анын көздөрүнүн өңү көк болуп жатат деп байкап, компьютерин таштап кайра өлүкканага келсе, ал жакта Ханнанын денеси жок болуп чыгат. Ар жак бер жагын карап эле чоң залда аны кимдир бирөө сүйрөп кетип бара жатканын көрүп, артынан чуркап барса аны жанагы чоочун адам кармап калат. Меган полиция болгондуктан согушуу жөндөмдөрүн дароо пайдаланып, ал адам менен мушташып отуруп өзүн коргоп, бирок ал адамды качырып жиберет. Ошондо Меган тездик менен чуркап жетип барып, кароочуларга телефон чалып, кайра кайтып келсе Ханнанын өлүк денеси кайра эле жок болуп кетиптир. Аркы бөлүмдөрдөн издештирип отуруп бир кезде Ханнанын денесин таап, аны болсо жанагы белгисиз адам өрттөйүн деп жатканын көрөт. Ошондо Меган ал адамга эч коркпостон жетип барып, аны менен мушташа баштап, мушташып жаткан учурда кароочулар келип калышат да ал адамды кармашат. Аны кармап кетип жатышканда ал адам Меганга кыйкырып, Ханнанын денесин өрттөп жок кылыш керек, болбосо ал тирилип баарыңарды өлтүрөт деп эле кыйкырып кетет. Андан кийин Меган Ханнанын денесин кайрадан сандыкчага алып барып салып жатып, мурунку жигити Эндрю ага телефон чалып калганда аны менен сүйлөшө баштайт. Дал ошол учурда Ханнанын денеси кыймылдап кеткенин ал байкабай да калды. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин Ханнанын денесин жакшылап карап жатса, Ханнанын оозу ачылып дем алгандай болуп кетет. Коркуп кеткен Меган досу Лизаны дароо эле чакырып, өлүп калган кыз дем алгандай болуп кетти деп коркуп айтып берсе, Лиза Меганга сен коркпой эле кой, өлүктөрдө мындай нерселер болуп турат. Кээде өлүктүн ичинен аба чыгып кетиши мүмкүн деп айтат. Анан да ал Меганга эгер бүгүн чарчасаң үйүңө барып эс ала бер, жумушуңду мен карап берем деп айтат. Көрсө Меганга ушул жумушту сунуштап чакырган дал ушул Лиза экен. Бирок Меган бардыгы жакшы эле деп коет да жумуштун улантууну чечет. Ал жигити Эндрюга телефон чалат дагы ал келгенден кийин иштин жайын түшүндүрүп берип, сен ушул документтерди тактап бер, байкашымча Ханнанын документтери менен өзүнүн денеси дал келбей жатат деп айтат. Дал ошол учурда кароочулардын бири күзөт иштерин кылып төмөнгө түшкөн болчу. Ал сандыкчалардын биринен үн чыгып жатканын угуп, так эле ошол Ханна жаткан сандыкчаны ачып жиберет да, кандайдыр бир күчкө кабылып эле дароо муунуп өзүнүн өзү кыйнала баштайт. Ал керек болсо өзүнүн өзү тартылып эле сандыкчага да кирип кетти. Бир аздан соң эле ал жака Меган кайтып келип, үстөлдүн үстүнөн кулаган буюмдарды көрүп, Дейв мени тамашага салып жатат го деп ойлойт. Анткени жаш кароолчу Дейв Меган биринчи келгенде эле аны бир-эки жолу тамашага салып коркутуп жиберген болчу. Ошентип турса эле Эндрю ага кайрадан телефон чалып калып, мен Ханнанын бармак издерин текшердим, бардыгы жайында эле экен, бүт бардык документтери туптуура эле деп коет. Анда таң калган Меган компьютерин кайрадан ачып, 3 ай мурун көз жумган ушул Ханнанын эмнеден улам көз жумгандыгын тактай баштайт. Көрсө бул жерде экзорцизм, жин шайтандардын тиешеси бар экендигин билип, андан ары дагы өзүн бир кызыктай сезип корко баштагандыктан, деги имараттын ичинде эч нерсе болгон жокпу деп бардык видео камераларды карап баштайт. Карап отуруп бир кара көлөкө өтүп кеткен видеону көрүп калып, дароо эле Лизаны чакырат да бул жерде бир нерсе болуп жатат деп айтып бере баштайт. Бирок Лиза үстөлдүн үстүндө турган даарыларды көрүп калып, сен даарыларыңды ичип алып дагы кайрадан баягыдай галлюцинацияларыңды баштадыңбы деп ишенбейт. Бирок Меган дагы аны ишендиргенге аракет кылып, мен бул даарыларды дайыма салып жүрөмүн, бирок такыр ичпеймин, менин акыл эсим жайында эле турат деп болбой коет. Аңгыча болбой баягы Рэндл деген полиция дагы бир өлүктү алып келгендигин айтып, Меган ошол жака кеткенде Лиза өтө кооптуу учурга туш болот. Сыягы Ханна өлгөнү менен анын ичиндеги шайтан болбой эле аны башкарып жатат окшойт. Лиза дагы күтүлбөгөн жерден эле чоң күчкө кабылып эч нерсе кыла албай калып, моюну кайрылып сынып имараттын башында өлүп калат. Бир аздан соң Меган менен Рэндл дагы бир өлүктү алып киришип, ошондо Меган Ханнанын денесин кайрадан алып чыгат да Рэндалга көрсөтүп, анын денесиндеги кесиктер күн сайын жоголуп айыгып жаткандыгын айтып берет. Албетте Рэндиге дагы мындай нерсе бир аз таң калыштуу болуп, экөө бир аз маектешкенден кийин Рэнди жөнөп кетет. Меган кайрадан жигитине телефон чалып аны менен сүйлөшүп жатканда, Ханнанын денеси чыгып кетип, Рэндини көпкө күттүрбөй эле өлтүрөт. Меган болсо андан ары изилдөөгө өтүп камераларды текшерип жатканда, Ханнанын денеси өтө коркунучтуу түрдө кадимкидей эле лифтке кирип кеткендигин көрөт. Дароо эле эшикти ачып сыртка чуркап чыгып Рэндинин өлүп жатканын көрүп, андан да коркуп эми эмне кылаарын билбей туруп калат. Ошондо ага баягы жигити Эндрю телефон чалат да, баягы өлүкканага кирип кеткен чоочун адамды суракка алып жатканбыз. Азыр эле ал амал көйлөк кылып бизден качып кетиптир деп айтып, тезинен эшиктерди бекитип сак бол деп түшүндүрөт. Бирок Меган телефонду өчүрөөрү менен эле ошол чоочун адамга кармалып калат. Ал адам тапанча кезеп Меганды коркутуп ичкериге алып кирип, Ханнанын өлүк денеси кайда деп сандыкчаны ачтыртат. Ошондо гана ал адам өз жүзүн Меганга көрсөтүп, мен бул кыздын атасы болом. Учурунда Ханна өтө катуу депрессияга түшүп калган эле. Дал ошондой учурда анын ичине шайтан кирип алыптыр. Андан соң өзү каалагандай башкара баштаган. Мен узак убакыттар бою аракет кылып жүрүп отуруп, акыры өз кызымды өлтүргөнгө аргасыз болдум. Ханна өлгөнү менен болбой эле аны 3 күндөн кийин жерге берели деп жатсак, Ханнанын денесиндеги шайтан тирилип эле 4 адамды өлтүрдү. Мына эми өзүң деле карап көр, денесинде канчалаган кесилген жерлери бар эле. Бирок ар бир адамды өлтүргөн сайын анын денеси айыгып тирилип жатат деп түшүндүрүп берет. Эми шайтанды жок кылуунун бирден бир жолу аны дене менен кошо өрттөп салыш керек деп айтып,
Андан да кызык болгон нерсе, шайтан эмне үчүн сага тийбей сенин айланаңдагы адамдарды өлтүрүп жатат. Балким ал кандайдыр бир деңгээлде күч топтогондон кийин сенин денеңди ээлегиси келип жаткандыр деп түшүндүрүп берет. Ошондо гана Меган Грейнджердин сөздөрүнө ишенип, Ханнанын денесин тездик менен өрттөп жиберүүгө макул болот. Ал өз колу менен ошол ишти кылайын деп жатканда, шайтан Ханнанын денесин ойготуп каршылык көрсөтө баштайт. Бирок шайтанды көптөн бери өзү жок кыла албай жүргөн Грейнджер Меганды коргоп шайтан менен алып урушуп жатып, гүркүрөп күйүп жаткан отко өзү түшүп кетет. Айласы кеткен Меган качып жөнөй баштап, Ханнанын денесиндеги шайтан болсо алдынан чыккан кароолчуларды чекинен өлтүрүп жатты. Акыры ал бул жака Меганды куткарайын деп келген Эндрюнү да өлтүрүүгө аз калып, Меган болсо экинчи катаны кетирбейин деп, бул жолу кесиптешимди сактап калам деп айтат да, тапанча менен Ханнанын денесин бир канча жолу аткылап жиберет. Эси ооп шайы кетип калган Эндрюнү сен сырттан жардам чакырып кел деп коет да, Меган өзү Ханнанын денесин сүйрөп алып жертөлөгө түшүп кетет. Акыры Ханнанын денесин мештеги отко сала баштаганда, кайрадан жанданган шайтан бир топ каршылык көрсөтөт. Бирок Меган болбой тырышып жатып, аны акыры өрттөп тынды. Ошентип ошол окуядан кийин бир ай убакыт өтөт. Меган адаттагыдай жумушун кылып башка иштерге да жетишип, мен депрессияга түшпөймүн, күчтүү кызмын деп өзүнө өзү дем берип, эч кандай шайтан дагы менин денеме кире албайт деп жашоосун уланта баштайт. Бирок тасманын акыркы кадрларынан улам, баягы Ханнанын денесин ээлеп алган шайтан эч өлбөй эле Мегандын дагы денесин ээлеп алганбы деген суроо жаралат. Айтор тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.